Саламатсыздарбы? 10 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Атым Алимир. Өспүрүм курактагы 2 кызды сабады деп шектелген киши Ленин райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. 33 жаштагы шектүү кыздардын өгөй атасы экени айтылат. Андан аркы териштирүү үчүн иштин материалдары райондук сотко өткөрүлүп берилери айтылды. Бети башы, денеси көгала болгуча сабалган 9 жана 10 жаштагы кыздардын сүрөтүн Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 9 ноябрь күнү Facebook барагына жарыялаган. Ал күбөлөргө таянып, шектүү эркиндикке чыкканын айткан болчу. Ошол түнү өгөй атасынан токмок жеген 9-10 жаштагы 2 кыздын апасы мага байланышка чыкты. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынан балдардын коопсуздугун көзөмөлгө алып, өгөй атасын камоого алууну суранам деп кайрылган ал. Мэрия Бишкектин Ленин районунда турмуштук оор кырдаалга кабылган балалуу аялдар үчүн көмөк көрсөтүүчү убактылуу баш калкалоочу мээрим борборун ачты. Балалуу аялдарга ысык тамак, жатакана, медициналык тейлөө, социалдык жана юридикалык жардам берилет. Бул максатка Бишкек мэриясы 493 миң сом бөлгөн. Азыркы тапта борбордо 12 аял жана 14 бала жашайт. Борбордун өзүнүн кир жуучу жайы, чач тарачы, жуунуучу бөлмөсү жана ашканасы бар. Медициналык кызматты номер 1-үй-бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлери көрсөтүшөт. Мэриядан документи жок аялдарга Ленин райондук үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн адистери паспорттарын жана туулгандыгы тууралуу документтерин калыбына келтирүүгө жардам беришет деп билдиришти. Борбор Бишкектин Трудов көчөсү номер 10 дарегинде жайгашкан. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталыңыз. Сириянын аймагында согуштук жана террордук аракеттерге катышкан 28 жаштагы кыргызстандык жаран кармалды. 8 ноябрда кармалган шектүү Жалал Абад облусунун тургуну экени аныкталды. Ал 2015 жылдын аягында Москва шаарында иштеп жүргөндө Катиба аль-Таухид валь Джихад эл аралык террордук уюмунун мүчөлөрү тарабынан жалданып, Сирияга жеткирилген. Атайын кызмат кылмышка шектүү ал жакта диверсиялык террористтик даярдыктан өтүп, Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө каршы аскердик операцияларга катышканын белгиледи. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 2021 жылдагы расмий маалыматка ылайык 2013 жылдан бери Сирияга болжол менен 800 кыргызстандык чыгып кеткен. Алардын бир бөлүгү каза болгон деп эсептелсе, аялдар менен балдар аман калган. Алар Сирия жана Ирактагы качкындар лагерине бөлүштүрүлгөн, бирок так саны белгисиз. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, актриса Райма Абдубачаева 75 жашында дүйнөдөн өттү. Бул тууралуу 10 ноябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Абдубачаева Фрунзе шаарында Кыргыз театр искусствосунун чолпон жылдыздарынын үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Исмаилбек Абдубачаев Москва шаарындагы Луначарский атындагы театралдык институттун эң алгачкы бүтүрүүчүсү болсо, апасы СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Даргүл Күйүкова. Актриса 7 жашында Кыргыз драмалык театрына кирип, 1955 жылдан тарта 67 жылга чейин жаш жеткинчектердин образдарын жараткан. Мындан улам анын театралдык амплуасын травести деп аныкташкан. Абдубачаева кийинчерээк балдардын ролу менен чектелбей, чал, кемпир, келин, энелердин образдарын аткара баштаган. Таланттуу актриса муну менен гана чектелбестен Москвадагы мамлекеттик маданият институтунун режиссердук бөлүмүн аяктаган. Өмүрүнүн 13 жылын Ош драмалык театрында актрисалыкка арнап, 35 жыл Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенген. 1963 жылы Москва шаарында өткөн Декадада атанын тагдыры спектаклинде жеңишпекти. Саманчынын жолу чыгармасында Жан Болотто ойноп, көрөрмандардын арзуусуна айланган. Бир катар сыйлыктар менен катар 1955 жылы актрисага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген ардак наамы ыйгарылган. Абдубачаева жарым жылдык өмүрүн театрга арнап, Уильям Шекспирдин Гамлетинде Озриктин, Ричард 3 чыгармасында Принц Уэльскийдин, Антоний менен Клеопатрасындагы кызматкер Ираданын, Максим Горькийдин На дне аттуу чыгармасында Аннанын, Токтогулот Абдумомуновдун Алдар көсөсүндөгү Чатектин, Нодар Думбадзинин Камсанова апакесиндеги Мзиянын ролун аткарган.
Дагы башка жаңылыктарды кененирээк окуу үчүн клубдун Telegram каналына катталганды унутпаңыз. Шилтеме видеонун баяндаосунда. Бүгүн 10 ноябрда жаштардын бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата өлкө башчысы Садыр Жапаров кыргызстандык жаштарды майрамы менен куттуктады. Жапаров өз сөзүндө жаңы Кыргызстанды курууга багытталган коомдук саясий жана экономикалык реформаларды ишке ашырууда жаштардын ролу чоң экенин белгиледи. Ошондой эле президент өлкө турмушунда маанилүү орунду ээлеген, саясий жана жарандык позициясы бар жүздөгөн жаштар бийликтин бардык бутактарында жетекчилик кызматтарда иштеп жатканын жана 100 миңдеген улан кыздар турмуштун бардык тармактарында өлкөнүн негизги кыймылдаткыч күчүнө айланганын айтты. Аны менен катар Жапаров жаштардын аң сезимине терс таасир берүүчү чакырыктарды жасаган деструктивдүү күчтөрдүн таасири жүрүп жатканын дагы баса белгиледи. Коом турмушунда болуп жаткан оң өзгөрүүлөр менен катар тилекке каршы өсүп келе жаткан муундун жан дүйнөсүнө аң сезимине терс таасир этүүчү чакырыктар бар экени жашыруун эмес. Мындай кырдаалда өсүп келаткан муундарды, балдарыбызды ар кандай деструктивдүү күчтөрдүн жана агымдардын терс таасиринен коргоо ар бирибиз үчүн эң актуалдуу милдет бойдон калууда. Жаштардын билим алуу, эне тилин билүү, жумушсуздук, арзан турак жай менен камсыздоо, миграция агымын азайтуу, салттуу эмес диний агымдардын таасиринен сактоо сыяктуу маселелери курч экени маалым. Мындай олуттуу көйгөйлөр мамлекеттин көңүл чордонунда, деди өлкө башчысы. 9 ноябрда президент Садыр Жапаров Мырзабек Жапаркуловду архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы кызматынан бошотуп, ордуна Нурдан Орунтаевди дайындады. Президенттик администрация мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысынын алмашуусуна түшүндүрмө берген жок. Нурдан Орунтаев өткөн жылдын январында Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментин жетектей баштаган. Ага чейин Ички иштер министрлигинде иштеген. Ошол эле жылдын августунда Нурдан Орунтаев Борбор калаанын вице-мэри кызматына дайындалган. Бул кызматта ал муниципалдык аймакка мыйзамсыз курулганы айтылган ар кандай объекттерди демонтаждоого жана бузууга жеке катышуусу менен эсте калды. Мырзабек Жапаркулов мамкурулуштун башчысы болуп 2023 жылдын январь айынан бери иштеп келе жаткан. Июль айында анын ишин министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров сынга алган. Ал ошондо Жапаркуловго планга ылайык быйыл 100 мектеп курулушу керектигин эскертип, эгер план аткарылбаса, аны мамлекеттик секторга киргизбей коюшарын айткан.